Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Черемушка Кичи районунда сатыла турган, шикарный ремонту менен сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Черемушка Кичи районунда турам. Бул көчөнүн аты болсо Байтемирова көчөсү. Бул жакта болсо городской роддом жайгашкан, бүт бардыгыңыздар билесиздер. Ал эми ушул эле жолдун оң тарабында болсо санэпидстанция жайгашкан. Ушуну болжолдо бул жака келе бересиздер. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 4 кабаттуу домдун адреси Шота Руставели 126. Кандай жүрүңүздөр, анда эмесе ушул домдун алдына бара бериңиздер. Ошол жактан да сиздерге толук маалымат беребиз. Эгерде түшүнбөгөн болсоңуздар, бул жака два гиска дагы жазып толук маалымат алсаңыздар болот. Кааласаңыздар үйдүн ээсине чалып дагы адрестерин тактап сурап алсаңыздар болот, эгерде шаарды билбеген болсоңуздар. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы айтып аткан домдун алдына дагы келип калдык. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматын алып көргөзүп түшүндүрүп бермекчибиз. Алгач сиздерге домдун алдын көргөзүп коелу. Бул жакта парковочный местолор өтө кеңири келен экен. Бул жактарга кеңири машинаңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Парковочный место боюнча сиздерде такыр проблема болбойт. Жолдун боюнда экен. Мен жанагы көрсөткөн жол менен бир аз эле кирсеңиздер, мына ушул 4 кабаттуу дом жайгашкан. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер мына ушул биринчи подъездге киресиздер дагы, биринчи эле кабатка көтөрүлөсүздөр. Сатыла турган батирдин ээси менин жанымда. Кандай эже? Жакшы, рахмат. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуздар? Ооба. Жакшы. 3 бөлмөлүү батир экен, биринчи кабатта жайгашкан. Жалпы аянты канча болуп калат эжеке? 58 метр. 58 квадрат метр, жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, жакшы брондолгон бекем эшик койгон. Ушул эшикти ачып кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка болуп калат. Ремонтун бүткөнүнө канча болду эже? Жаңы 5-6 ай болду. Жакшы. Сонун экен ремонту. Кеч жакында эле бүтүптүр, 5-6 ай болду деп атат. Бул жакта түз кире турган болсоңуздар, 3 бөлмө тең ушул жакта жайгашкан. Ал эми оң тарапта болсо кухня жана ошондой эле санузел жайгашкан. Алгач сиздерге мына ушул конок бөлмөсүнөн баштай берели. Көрүп атасыздар, дубалдары моющий жакшы обой экен. Ал эми асты болсо линолеум экен, эже? Паркет. Паркет бар. Асты, паркет экен. Ал эми потологу болсо гипсокартон экен, Бул жакта люстра коюлган, айнек терезелери пластик, отоплениясы бар экен. Отоплениясы айта кетели, бул жакта эски отопление экен. Бул жак эски отопление өзүңүздөр билесиздер, кышында абдан жылытат. Дагы бир маалымат бере кетели, бул жакта ушул жер сизге караштуу болобу эже? Домдун алды. Мамлекеттин жери убактылуу иштеткенге болот. Болот, тапчан коюп алып, ушул жакта чай ичип, эс алып отурса болот, Жакшы. Өзүңүздөрдүн керектүү нерсеңиздерге иштетсеңиздер болот экен, жакшы. Азыр биз сиздерге конок бөлмөсүн көргөзүп бердик, ардактуу замандаштар. Жалпы аянтын канча дедиңиз эжеке? 58 метр квадрат. 58 квадрат метр экен. Бул дом канчанчы сериядагы дом? 103 серия. Жакшы. Өтө сонун. Бул жагы болсо балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Астын көрүп атасыздар, дубалдары моющий жакшы, яркий обой, потологуда гипсокартон, бүт бардыгы жакшы. Мындайча айтканда келип эле жашай бере турган дом экен. Бүт бардыгы кылынган, эчтемке кылыштын кереги жок. Терезелер пластик, ар бир бөлмөдө отопление бар. Жакшы. Эшиктери дагы бүт бардыгы бирдей экен, Жакшы. Жакшы эшиктер коюлган экен. Бул жак спальня болуп калат. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эжеке айтыңызчы, бул жакта азыр эми батирди сатып аткес, дивандар, шкафтар кандай болот? Калабы кетеби? Баасын келишип калсак таштап кетебиз. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар, Жакшы, өтө сонун. Бул жакта ремонтун дагы көрүп атасыздар, өтө сонун экен. Мындайча айтканда угловой эмес экен да, эже? Сквозной деп коет, Жакшы. Эки тараптан тең күн тие берет. Жакшы. Бала бакча, мектеп проблемасына келе турган болсок, бул жакта пешком эле барып келе берет. Жакынкы жерде жайгашкан, мектеп дагы, бала бакча дагы жакынкы жерде. Ататүрк сквери дагы бар жаныңыздарда. Кааласаңыздар, детский областной больница дагы бар жаныңыздарда. Эми Черемушканы өзүңүздөр билесиздер, бүт бардыгыңыздар. Бул жак болсо кладовка болуп калат экен. Бул жактан болсо түз кире турган болсок,
Светтерди жандырып коелу. Кухня болуп калат экен, ажеке. Ооба. Жакшы. Артка жүрөлү. Кухняны башынан көргөзөлү. Азыр биз сиздерге кухняны көргөзүп беребиз. Аялдардын экинчи офиси болуп калат. Көрүп атасыздар, бүт бардык батирдин эшиктери мына ушундай жакшы дизайндагы эшиктер, бүт бардыгы бирдей. Бул жагы кухня болуп калат экен. Жакшы. Кечиресиздер, бул жакта условиялар кандай болуп калат эжеке? Бүт бардык шарттары барбы? Суу, свет, газ, отопление? Бар. Баары бар, Жакшы, өтө сонун. Документ кимдин атында? Жолдошум атында. Жолдошуңуздун атыңызда. Проблема жок, документинен? Жок. Жакшы. Ардактуу замандаштар, бул сатыла турган батирде мына ушундай эмеректерди, шкафтарды, дивандарды көрүп атасыздар. Үйдүн ээси айтып атат. Кааласа калтырып кетебиз, баасын келишсек дейт. Кааласа алып кетет экен. Эми өзүңүздөр дагы келишип аласыздар, сүйлөшүп. Кухнялар калат. Булар калат. Кухонный эмеректер калат, Жакшы. Бул жак болсо ажаткана болуп калат. Киргениңизде деле унитаз, стиралка, ванна бүт бардыгы бар. Аристону дагы бар экен. Полу, дубалдары мына ушундай жаркыраган кафелде, калган жарым болсо шпаклевка экен. Потологун да көрүп атасыздар, теп-тегиз сонун. Эже, анан бул биринчи кабатта экен. Суук болбойбу кышында? Сарт эмеспи? Жок. Жакшы элеби? Отопление өтө сонун иштейт. Бул ваннада да отопление бар экен, Ооба. Жакшы. Подвалы бар, Жок, подвал жок. Подвал жок, сразу эле биринчи кабат экен, Жакшы. Подвалы бар, бирок бизде комната жок да подвал. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, биринчи кабатта жайгашкан, бирок кышында жылуу эле ысыйт дейт. Бул жакта үйдүн ээси айтып атат. Абдан жакшы, сөз жок дейт. Эми эже, баасын айтың, баасын канча деп атасыз? Баасын 47.000. Катуураак сүйлөй бериңиз. Баасын $47.500. Баасы $47.500. Обмен жолдору барбы? Жок. Только наличка. Ооба. Жакшы. Дагы кандай маалымат берели, эжеке? Болду окшойт, Болуптур, эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге 4 кабаттуу домдун биринчи кабатына сатыла турган, ремонту шикарный болгон, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган батир жаккан болсо, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип, толук маалымат алсаңыздар болот. Баасын уктуңуздар, албетте эле кеми болот, ырымына жараша жакшылап түшүрүп беребиз дейт. Обмен жолдору жок, только наличка дейт. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, кимиңиздерге ушул үй жаккан болсо, чалып сүйлөшүп бериңиздер. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.